Өткөргүчтөгү электр тогунун өтүшү дайыма өткөргүчтүн ысуусу менен коштолот. Өткөргүчтүн ысыганын себеби электр талаасынын таасири менен эркин электрондор металлдагы же ток өткөрүүчү аралашмадагы иондор, молекула же өткөргүчтүн атомдору менен кагылышат жана аларга өзүнүн энергиясын берет. Электр талаасынын энергиясы өткөргүчтүн ички энергиясына өтөт. Тажрыйба көргөзгөндөй, кыймылсыз металл өткөргүчтөрдө токтун жумушу ички энергияны көбөйтүүгө кетет. Бул учурда өткөргүчтөр ысыйт. Бөлүнүп чыккан жылуулук саны токтун жумушуна барабар. Бөлүнүп чыккан жылуулук саны өткөргүчтүн каршылыгынан көз каранды. Канчалык каршылык көп болсо, ошончо заряддар кыймылга келүү кыйыныраак. Электр энергиясынын көп бөлүгү ички энергияга айланат. Өткөргүчтө бөлүнүп чыккан жылуулук саны ток күчүнүн квадратын каршылыкка жана убакытка көбөйткөнгө барабар. Мындай жыйынтыкты бир эле учурда эки англис жана орус окумуштары Джоуль жана Ленц ачкан. Ошол себептен бул закон Джоуль-Ленц закону деп аталат.